Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Саламаттык сактоо министринин кеңешчисинин жакындары президентке кайрылды. Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Караколдогу тергөө абагында жаткан Мээрим Тилекованын ден соолугу начар экенин айтып, анын жакындары үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылды. Тилекованын энеси Бактыгүл Өмүралиева кызына тамак ашта киргизе албай жатканын, анын 2 жашар баласы апасын сагынып жатканын Караколдо өткөн маалымат жыйында билдирген. Жактоочусу Тимур Жумабековдун айтымында жазык процессуалдык кодексинин 115-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Тилекованы соттун чечими менен экинчи жолу камакта калтыруу мыйзамга туура келбейт. Ысык Көл облустук соту 23-майда Тилекованы 17-июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарып, ал номер 23-Каракол тергөө абагына киргизилген. Тергөөчү жаза мөөнөтүнүн аяктарына 5 сутка калганда анын камактагы мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүч киргизиши керек эле. Бирок ал мөөнөтүн өткөрүп жибергенине карабай 14-июндагы өтүнүчтүн негизинде камактагы мөөнөтү дагы 1 айга узартылган. Сот бул өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырыш керек болчу деп апелляциялык даттануу жаздык. Соттук тактиканы да түшүндүрүү керек экенин айтып, жогорку сотко да кайрылдык деди ал. Бул боюнча облустук жана жогорку сот азырынча комментарий бере элек. Тилекова кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин опузалап пара алуу негизинде кармалганын 17-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирген. 12-майда Жети Өгүздө медайымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун Азаттыкка министр Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. УКМКнын төрагасы Ташиев кызматтан кетпей турганын билдирди. Саясат талдоочу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия алгачкы жыйынын өткөрдү. Жыйынга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып маалымат берген. Жыйындан чыккандан кийин Камчыбек Ташиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, комиссия иш алып барып жатканда кызматтан убактылуу четтебей турганын билдирди. Мен ушундай жоопкерчиликтүү кызматта турам, убактылуу четтетилгенге болбойт, деди Ташиев. Ал ошондой эле комиссия мүмкүнчүлүк түзүп берүү боюнча өтүнүч келтиргенин айткан. Эртеңден баштап комиссия келет, биз аларга бүт мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз, деди Атайын кызматтын жетекчиси. 44 жаштагы Асанбаев 18-июнда түнкү саат 1-ге жакын Атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. Ал коррупцияга шек саналып 30-апрелден бери камакта отурган. 56 жаштагы Казакбаев 9-июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс учун жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров ушул эле күнү кечке жуук Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Комиссиянын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеп жатат. Ага акыйкатчыдан сырткары жогорку кеңештин тиешелүү министрлик мекемелеринин өкүлдөрү жана маркумдардын жакындары кирген. Аскар Акаев Кыргызстандан кеткенине өкүнбөй турганын айтты. Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев Казакстанда иш сапары менен жүрөт. Ал бир күн мурун Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенттерине лекция окуган. 20-июнда Акаевдин Алмалуу окуу жайында тосуп алышкан. Ал жерде экономиканы санариптештирүү тууралуу сөз кылышкан. Маек учурунда Аскар Акаев президент болгон күндөрүн эстеп кетүүгө да аргасыз болду. Ал 1990-жылдары Кыргызстандын өнүгүү темпи жакшы болгонун, бирок көйгөйлөр 2000-жылдары пайда болгонун билдирген. Ал Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик төңкөрүш үчүн күнөөлүү деп эсептей турганын дагы бир жолу баса белгилеген. Мен бул тууралуу ачык айтып жатам, анткени АКШнын элчиси Янг мырза өзгөчө Грузия менен Украинадагы инкылаптардан кийин мамлекеттик төңкөрүштү уюштурганын ачык айткан. Балки мен кетип калып ката кетирдим. Көпчүлүк калып калышым керек экенин айтышат. Бирок мен кан төгүү даярдалып жатканын билип, өзүмдүн атымды кан төгүү менен байланыштыргым келбеди. Өлкөнү таштап кетүүнү чечтим жана бул тууралуу өкүнбөйм, деген мурдагы президент Аскар Акаев. Камактагы Мелис Аспеков ачкачылык жарыяларын билдирди. Бишкек шаардык сотунда 21-июнда жарандык активист Мелис Аспековдун ишин кароо уланды. Анда айыпталуучу судьяга нааразычылыгын билдирип, аны алмаштырууну талап кылып, ачкачылык жарыяларын айткан. Азырынча Аспековдун жакындары менен жактоочусу комментарий бере элек.
Аспеков 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021-жылдын январында ал Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен кармалган. Ал алгач жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында ага алдамчылык беренеси да кошулуп калган. Март айында Бишкектин 1-май райондук соту активист Мелис Аспековду күнөөлүү деп таап 7 жылга абакка кесип жиберген. Мунун алдында Аспеков соттук жараяндагы акыркы сөзүн айтып, күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Учурда анын бул ишин Бишкек шаардык соту карап жатат. Аспеков сот отурумдарынын биринде Садыр Жапаров шайлоо маалында экс-президент Сооронбай Жээнбековдон $10 миллион алганын айтып чыккан. 2021-жылы Аспековдун ушундай билдирүүсүнө байланыштуу экс-президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков сотко кайрылган. Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы арыз ээси моралдык чыгым үчүн $1 миллион талап кылып, Аспековдон Жээнбеков Садыр Жапаровго шайлоо өнүктүгү үчүн $10 миллион берген деген маалыматтын төгүндөөнү талап кылып жатканын маалымдаган. Ушул айдын башында Садыр Жапаров Аспековду айыптоосун четке кагып, Сооронбай Жээнбековдон акча алды деген негизсиз экенин билдирип келген. Кыргыз Республикасынын эл артисти Айчүрөк Иманалиева оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эл артисти Айчүрөк Иманалиеванын уулу мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул туурасында ырчынын санаалаштары тарабынан белгилүү болду. Маалым болгондой, ырчынын уулу Арген 21-июнга караган түнү каза болду. Ал 1987-жылы туулган. Ырчынын жакындарынын айтымында Арген Иманалиев түндө инфаркттан улам каза болгон. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 22-июнь күнү саат 16:00 болду дешет эл артистинин жакындары. Кыргызстандыктар, жалпы мусулман бир туугандар, бүгүн мен сиздер менен сонун чоң жаңылыгымды сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Кубанычымды тең бөлүшкүм келип турат. Кыргызстанда кооперативдер көп, бирок кандай кооператив деген суроо жаралат. Мен өзүм жеке инсандык тандоом менен Ислам финансыл кооперативин тандап алганмын. Эмне максатта? Албетте бул ислам шариаттын негизинде бардык муктаждыктарды чечүүгө жардам берет. Мен кичинемден ниет кылып максат кылган өзүмдүн сүйүктүү машинемди бүгүн ачкычын алып отурам. Андыктан Ислам финансыл кооперативине чоң ыраазычылык билдирем. Барыңыздар да ушундай жакшынакай өзүңүздөр сүйгөн ак тулпарга ээ болуңуздар, өзүңүздөр каалаган үйгө ээ болсоңуздар болот, бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр сонун жаралган. Андыктан Ислам финансыл кооперативи бул шариаттын негизиндеги сиздин мыкты каржы өнөктөшүңүз. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем.